асаган баасы кантип аныкталат? Асаганы канча убакытка камсыздандырса болот? Асага эң көп 12 айга башкача айтканда 1 жылга алса болот, эң аз 15 күнгө алса болот. Бул жерде сиздин машинаңыз эмне машина? Биз ошону карайбыз. Жеңил машинабы, жүк ташыган унабы, же болсо автобусбу, же мотоциклбы, же прицебиңиз барбы? Эгер сиздики жеңил уна болсо, анда моторуңуздун кыймылдаткычынын көлөмүн карайбыз. Көлөмү канча? Куб. Ошол. Эгер жүк ташуучу уна болсо, максималдуу уруксат берген массасы, салмагы. Ошону карайбыз. 12 тоннага чейинби, же 12 тоннадан көппү? Эгер сиздики автобусуңуз же микроавтобусуңуз бар болсо, анда ошол унадагы орун саны 16 орунга чейинби, же 16 орундан көппү? Мына ошолордун негизинде эсептейбиз. Экинчиден, эгер сиз жөнөкөй жаран болсоңуз, жеке жак болсоңуз, уюм эмес, юридикалык жак эмес, жеке жак болсоңуз, анда ошол унаны кайсы адамдар айдайт? Мына ошону карайбыз. Эгер унаны айдай турган адамдар болсо, мисалы тизмекти бергенде унанын ээсинен сырткары, эгер унанын ээси өзү да айдай турган болсо, андан сырткардагы 3 кишини көргөзсө болот. Эгер андай боло турган болсо, биз ошол унаны айдай турган көргөзгөн адамдардын эң жашы ылдыйын жана айдоочулук стажы эң азын алабыз. Тек кароосу барбы, же тек кароосу жокпу? Мына ошолор негизинде алып туруп, биз эсептеп туруп чыгарып беребиз. Көп учурларда баягы ошондой туган тушкандарың, дос жоролоруң унаңды сурап айдап кеткен учурлар болот. Анан албетте ал киши досуң же жороң айдап баратканда ГАИ кызматкер токтотуп, баягы асаган полисин текшергенде ал жоро жолдошуң, досуң ал полисте, тизмекте жок болкалса, ГАИ кызматкери айып пулга жыгышы мүмкүн. Эгер ошондой учурлар каттала турган болсо, анда айдоочулардын саны чектелген эмес деген опцияны тандап алса болот. Анда бул жерде сиз ишенген, сиз макул болгон, сиз каалаган, сиз берген ар бир айдоочу унаңызды айдай берет. Эч кандай маселе жаралбайт. Жана жол кырсыгы катталган күндө дагы анда дагы маселе каралбайт. Анткени биз ошол негизинде төлөп беребиз аркы жабыркаган тарапка.